Серьезные задачи стоят перед МВД в миграционной сфере. Приоритет здесь безопасность общества и граждан. 17 мигрантов сегодня получили повестки от военкомата прямо на своих рабочих местах. Которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию. На фронт с помощью облав загоняют мигрантов. Среди водителей было около 1500 мигрантов. Положили лицом в пол, заставили ползти на коленях. Кыргызстан требует... Башку вниз опустил. Салам достор, бүгүнкү чыгарылышта биз миграция тууралуу сөз кылабыз. Өзүңүздөр билгендей, жакын арада эле Банияда болуп өткөн каргашалуу окуя десем болот. Жалпы биздин көөдөнүбүзгө бир терс таасир тийгизип окшойт. Аны менен катар жалпы миграция маселесинде кандай кысымдар болууда жана ошондой эле мигранттардын азайышы тууралуу да сөз кылып, аны менен катар бул менин колумда турган жарандык паспортум. Ал эми бул паспортто мен каалагандай атымды өзгөртүп жана туулган жылымды жана ошондой эле бул жасалма жол менен даярдатып өзүм сатып алып келдим. Ушул тууралуу да сөз кылабыз. Бул паспорт менен кандай иштерди кылса болот. Жана ошондой эле биздин элчилик ал жакта турган кезектер жана ошондой эле азыркы учурдагы маркумдар миграция маселесинде кандай жол менен Кыргызстанга келүүдө жана ошондой эле канча акча кетет. Ошол тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми видеодогу 20дан ашуун мекендештерибиз расмий түрдө арыз жазышпаганы айтылды. Биз азыркы учурда Сахарага келдик. Сахаранын ичине кирдик. Бул жакта менин көзүм ушул жардамага көзүм чапты. Элчиликке да барып көрдүк. Ал жерде кезек Сахарадан кем калбайт. Мекендештер балдарын Кыргызстанга алып кетүү маселеси менен келишкен. Мен билет алып учуп кетсем, контрольныйдан өткөрбөйбү деген вопрос. Короче, бүгүн даяр болот экен да. Жылдын 96 болуп калса. Өзүңүздөр билгендей, Бодрость Мончосунда болуп өткөн окуя боюнча кабарыңыздар бар. Эми 1000 уккандан бир көргөн артык деп Мончого да барып көрдүк. Барсак жагуу экен тилекке каршы. 20дан ашык мекендештерибиз ошол жерде токмоктоп, кээ биркени ыйлаганды угуп жүрөбүз кейди. Чынында бул иш боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Орусиянын элчиси Сергей Вакунов менен жолугуп, бул операциянын мыйзамдуулугу, мекендештерибизге күч колдонгон себептери тууралуу дагы маалымат сурап, эгерде бул көрүнүш күч колдонуусу чындап эле мыйзамсыз болсо, Москва шаарынын укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө чара көрүү өтүнүшү менен Орус тарапка 14 апрелде расмий түрдө нота тапшырылды. Бул нота деген сөз кыргызча сөгүш дегенди билдирет. Эми бул боюнча дагы Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев маселени дароо көтөрүп, ошонун атынан дагы резонанс жаратты десек болот. Ал эми азыркы учурда ал жерде абал кандай? Ал эми видеодогу 20дан ашуун мекендештерибиз расмий түрдө арыз жазышпаганы айтылды. Бул нерсе албетте иштин токтоп калуусуна дагы бир чоң себеп болот. Азыр дароо арыз жазышса жакшы болмок. Анткени миграция өкүлчүлүгү арыздын негизинде Россия тарапка конкреттүү претензияларды коюп, ишти көрсөтмөк. Эми Мончо боюнча азыркы учурда жагдай ушундай. Россия өлкөсүнө баргандан кийин эле биз дароо сим-карта маселесине такалдык. Мурункудай бара калып сим-карта ала албайт экенбиз. Азыркы учурда расмий түрдө документтерди тиешелүү жерге барып каттап, анан алат экенсиң. Бул мыйзам мигранттарга жана чет элдик жарандарга чыгарылыптыр. Урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, биз азыркы учурда Сахарага келдик. Бул жерде эми бизден башка дагы көп кыргыздардан баштап тажик, өзбек бардыгы турат. Бул жерде канча киши турат, аягы билбейм. Азыр мен ойлонуп атам, бизге кезек жетеби же жетпейби. Азыр биз аракет кылып көрөлү, кирип азыркы учурда абал кандай. Ал эми бул бети болсо, бул темир тордун аркысы.
Өзбек, тажик улуттарына өзүнчө кылышкан, анткени булар патент төлөшөт. Ал эми биздин кыргыз жарандарысы жана ошондой эле башка жарандар болсо, бул кезек менен өтүшөт экен. Аке. Элдин агымы аябаганда көп. Аке, агылып келип атышат. Биз болсо дагы деле жылда элекпиз. Сахаранын ичине кирдик. Эми эл аябай чыш. Бул жакта да көрсөңүздөр болот. Аке. Эл аябагында көп. Кыргыз, тажик, өзбек аралашкан өзгөчө кыргыздар бул кезекти күтүп атышат, бирок көпчүлүгү жетишпейт. Анткени эл чындап күнүнө биздин посолдун айтышы боюнча 20 миңден ашуун мигранттар катталууда. Элдин агымы аябагандай көп. Өзбек, тажиктер бул жака, кыргыздар да өзүнчө патент төлөгөндөр өзүнчө кылып коюптур. Урматтуу достор, биз Сахарага келип чыктык. Эми ал жак стратегический объект болгон үчүн ичин тартканга уруксат берген жок. Ал эми бул жакта менин көзүм ушул жарнамага көзүм чапты. Ушуна жакшынакай кылып чыгарып койгон. И ушундай ачык айкын жазып коюшкан. 210 миң рублей. Мына ачык айкын эле биздин башка өлкөлүктөрдү ушул жака чакырууга мына бул аялдама. Аялдамага мына ушунтип ачык айкын жазып коюшкан. Аке. Бул жака дагы ар бир 2ден 1ден ушул жактарга жазып коюшкан. Андан сырткары элчиликке да барып көрдүк. Ал жерде кезек Сахарадан кем калбайт. Онлайн кезек жок. Бул жерде турган көпчүлүгү мекендештер балдарын Кыргызстанга алып кетүү маселеси менен келишкен. Азыркы учурда Россия Федерациясындагы элчиликтерибиз негизи кандай иштөөдө? Өз ой пикириңиздерди комментарийге калтырыңыздар. Маркум Ильяс экен сөйүн алып чыгып атабыз мынакей. Башын көтөрүлөр, кичине башын бийрак кылып көтөр, секиниз, шашылбай. Алып келип монун үстүнө коюп түртөбүз, балдар. Түз көтөр. Секин этет кылып. Ильяс экен сөйүн. Урматтуу мекендештер, ал жакта чет мамлекетте, Россияда иштеп жүрүп, албетте бул жашоо менен коштошуп келген мекендештерибиз да бар. Эми ошол маркумдарды Кыргызстанга жөнөтүп, ошол жакта кызмат көрсөтүп, элибизге жардам берип келе жаткан инсандар, мекендештерибиздин айтуусу боюнча, негизинде чынында морг ал жакта бир бизнес катары айланып калган дейт. Бул нерсени өздөрү ачык айтылды. Эми бул нерсени билгендер да бар, билбегендер да бар чыгар. Эгерде бир маркум каза болуп кала турган болсо, мамлекет тараптан бизден жардам берилет. Ал киши элчиликке же болбосо миграциялык өкүлдөрүнө кайрылсаңыздар, акча бөлүнүп берилет. Акчанын суммасы канча десеңиздер, 70 миң сом, 70 миң рубль кечиресиздер. 70 миң рубль сөз түрдө ал жакта иштеген ошол маркумдар жөнөткөн инсандар айтты, бул бизге аз деп. Ушуну көтөрүп берүүсүн да суранышты. Ошол балким биздин үнүбүз бийликке жетип калар. Москвада өзүңүздөр билгендей морг аябагандай көп экен. Анын ичинен судебный морг жана ошондой эле обычный морг болуп бөлүнөт. Судебный моргко ошол автокырсыктардан же болбосо кандайдыр бир колду каза боло турган болсо, киши колду болуп, ошолор судебный кетип, башкалар болсо обычный моргко түшөт. Эми ал жакта жөнөкөй моргдор 15 миң рубльдан баштап төлөнөт экен ал жерге кызматына. Жана ошондой эле судебный эксперт эми ал жерде 30 миң рубльдан баштап керек болсо 50 миңден ашат дейт. Эми ошол жерде маркумдарды ритуалдык кызматтар менен моргко алып барып, моргтон анан ары көздөй аэропортко чейин өздөрү эле 48 миң рубль алышат экен.
Урматтуу достор, бул сууну ичпей эле коюн, анткени бул жактын суулары биздин ден соолугубузга чоң зыян келтирип, керек болсо бөйрөктөн тиштин түшүнө чейин чоң залакасын тийгизет. Кыргызда бир жакшы тамаша дейинби же кандай тамаша десем болот, көпчүлүк айтышат, кыргыз качан дарыгерге көрүнөт деп. Төшөгө жатып өлөйүн деп калганда анан дарыгерге барабыз деп кыргыздар көпчүлүк айтышат да. Ошондуктан биз бөтөн жерге баргандан кийин оорубасак дагы өзүбүздү алдын алуу боюнча дагы дарыгерлерге көрүнүп текшерип туруубуз албетте зарыл. А бул сууну мен ичпей эле коеюн. Урматтуу мекендештер, азыркы учурда биз өзүңүздөр көрүп тургандай Medical Amir клиникасына келиңиздер. Чогуу кирели. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Сиз өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Өзім врач-стоматолог Кожош Фазибек Абдрасулович. Бұл клиникада управляющий болып әлектенеміз. Кандай функциялар бар азыр? Киргенде эле рентген да бар турбайбы? Рентген тиштики. Бұл панорамный снимок. Бұл жаққа кетсеңиз. Бұл аппарат ОПТ-ге панорамный снимок тартылат. Бұл жақта физиограф. Тишке жооп берет. Тишке жооп берет. Түшүнүктүү. Бул жак иштегенде бүт эле биздин жерлештер окшойт. Ооба. Биздин жерлештер. Бул жакта 3 стоматологический кабинет. Здесь зал ожиданий. Тут третий кабинет. Именно стоматологический. Бул жакта тиш. Да. Караңга. Жабдыктар заманбап экен. Ооба. Түшүнүктүү. Бул жакта эң баягы көп кандай тиш оорулар менен келишет? В основном острая боль, неме болуп, имплантация келишет. Тиши жоктор. Чоң центр болгондон кийин бизде гинекологияда, урология, андан сырткары эмнелер бар? Пластическая хирургия, терапевт, педиатр бар. И сүннөткө отургузушат. Отдельно операционный бар. Бул жакта стоматология окшойт, э? Тоже стоматология. Биринчи кабинет, экинчи кабинет, үчүнчү кабинет. Это самый хирургия болсун. Гинекология бөлүмү. Гинекология и анализ алуу жери. Бул жакта кан алып, анализдерин. Бул жак бизде гинекология. Жак бөлүмүндө бул жакта бүт жабдыктар бар. УЗИ аппараттары менен. УЗИ аппараттары менен. Жанагы боюнда барлар келип баласын көрөм десе сиздер текшерип берет экенсиздер да? Обязательно көрүп неме алат. Первый триместр, второй триместр обязательно карап, учетко алып неме алышат. Кулак оору, мурун оорулары дагы бүт бар да бар. Бул жакта процедурный кабинет. Здесь капельницы и уколдорду алышат. Капельницаны сиздерге келип алып кетсе болот. Ооба. Бул жакта назначение кылып, врачтар полностью да я карап беришет. Мисалы, Россия жергесинен кээ бир справкалар сиздер жактан берилеби? Колдонуш үчүн. Да. Некоторые справки мы выдаем. Как терапевт общей практики неме алынат. И если больничный очищалось десе, то нет. Это амбулаторное лечение болуп саналат бул жакта. Бул жакта операционный. Бул кандай операциялар сат? Бул жакта в основном чакырабыз. Что операционныйдерди, проктолог, травматолог, хирургия, бул жакта полностью. Кирген болбойт болуш керек. Эми сырттан да көрүп ачык болот, э? Тут все стерильно, максимально болуш керек. Операцияны чоң операция кыла турган врачтар барбы сиздерде? Ооба. Аларды сөзсүз по записи чакырып, жасатып неме кылабыз. Бул жак проктолог, хирург биздин ушул кабинетте. Кандай кызмат, кандай ооруларды? Бул жакта в основном терапевт, травматолог, хирург и проктолог бир кабинетте неме алышат, алектенишет. Канча кызматкер иштейт бул жакта? Так, постоянный клиникада болгондор где-то 11 человек. А приглашаемые врачи больше где-то в районе 7-8 человек. Ал жактан в основном чоңураак операция жасаганда заранее чалабыз, келишет, карашат. Бул жакта иштеткенсиздер канча убакыт болду? 5 жылдан бери иштейт клиника. Көптөн бери кызмат кылып келип турабыз. Бизде азырынча именно клиникада гинекология, травматология, терапия, стоматология. Стоматология именно хирургия, ортопедия, ортодонтия, все входит. Дополнительно приглашаем пластических хирургов и разных проктологов и разных врачей, высококвалифицированных, все со стажем, в основном
максимально стараемся улучшить нашу клинику. Жакшы. Эми гинекология менен урология да болуш керек дейсиздер да? Да, обязательно. Гинеколог, уролог бардыгы бар. Канча убакыт сиздин графигиңиздер кандай болуп калат? Канчадан канчага чейин? Саат 10-дон саат 6-га чейин. Кечки 6-га чейин. А именно стоматология 24 саат кызмат кылабыз. Именно тиш өзү түнү ооруп баштайт го. Тиш оорса, сразу чалышат, келип кызмат кылып беребиз. Адресиңизди айтып койсоңуз, Дарек, бул жак кайсы жерде балким мекендештерибиз келем дегендер бар чыгар. Метро Марина, Новочеркасский бульвар, 51. Биз метро менен келдик. Экинчи выходтон чыкканда эле оң тарапта болуп калат экен, э? Түшүнүктүү. Андан сырткары Россия жараны, ал кишиден да биз Кыргызстан боюнча өз оюн билүүнү чечтик. Биз менен бирге болуңуздар. Как изменилась моя жизнь после переезда в Кыргызстан? Я живу в Кыргызстане последние 6 месяцев. Наверное, сейчас такая тенденция уже россиян на возвращение. Я, получается, наоборот приехал. Почему именно Кыргызстан? Я здесь уже был 2 года назад туристом. Мне безумно понравилась природа, люди. Ну и простота миграции. Закон достаточно прост, в принципе, чтобы здесь остаться. Поэтому сделали выбор с семьей именно на Кыргызстане. Считаю себя гражданином мира и в любой точке земного шара буду чувствовать себя замечательно. Конечно, если была бы такая возможность, я думаю, я бы ей воспользовался. Жана бирөө номер берди эле да. Самоский dedi. Дубликат кыласыздар кылбайсыздарбы? Только башка ат менен да. Канча болот? Биз Кыргызстан регистрациям нема? Кыргызстан айтык. Эменден за границадан өтсө болобу болбойбу? Жок, болмойт. Хамма данилары Эми жок, даниялар окшош эле да. Ушкады, факат нема өзгөрөдү холоса. Жок, даниялар окшош эле, просто мен билет алып учуп кетсем, контрольныйдан өткөрбөйбү деген вопрос. Жок. Учуп кетсем болобу болбойбу? Билбейм. Мынга жооп бермейм. Эч ким жооп бермейди. Hozir javob berib qo'yib, ertaga ushalib olsangiz, bizga shikal bo'ladi. Qancha bo'ladi? 5 ming. Kam yo'q-ku. Kamaytirib beramiz. Qancha? 4,5 ming. 4,5 ming? Жүгің дайыр болады екен да? Жылдың 96 болып қалса? Образец ташlayman. Образец tekshirib berasiz. Tekshirasiz, ma'qul. Chiqaringiz, chiqarib. Bunaqa yo'q. Aldash yo'q. Qanchalarga ham? Qanchamiz? Sizlar hamma yo'qdi. To'g'ri, obrazец. Obrazec jo'nataman. Xuddi shunaqa. Tekshirib, ma'qul bo'ldi chiqaravering, siz chiqaraveraman. Hech payt, tushundingiz? O'a. Pasport ko'rsa bo'ladimi? ₹500 izlash bormi? Naqd berasizmi? Yo'q, 1000 naqd beraman, 2000 o'tiraman. 1000 naqd beraman. 500 nalichim yo'q qilmanda. Onlayn bormi? Урматтуу достор, ушул менин колумда турган жарандык паспортума дагы кезек келди. Муну мен чөнтөгүмөн соодалашып 5000 рубль деп жасатып турганды 4000 рубльга жасаттым. Эми өзүм каалагандай атымды окуңуздар. Жылымды жана бүт нерсени өзгөртүп, бул паспортту ушул кишинин атынан жасап бер десем, алар ойлонбостон, бул киши негизинде ким деп да сурап койбостон жасап беришти, коркпостон. Эми бул нерсе менин жүрөгүмө аябай катуу тиди. Анткени бул документтер менен биздин мамлекетибиздин аброюна аябай бир чоң шек келтирди десем болот. Биздеги жарандар ушундай
башка жасалма документтерди колдонуп, балким кыргыз эмес башка бирөө ошол кишилерге барып ушул паспорттор менен балким кыргыздын атын жаман кылып жүргөндөр да бар жагы. Бул нерсе аябай өкүндүрөт. Биздин кайрылуубуз тиешелүү органдарга мына ушул нерсени токтотууга балким салым кошосуздар, балким чара көрөсүздөр. Биздин кыргыз жерин көрбөгөн инсандар, башка улуттун жарандары ушундай паспорттор жасап, каалаган адамдарына таратып жүрөт. Мына көрүңүздөр. Бул эми мен бул ID паспорт эле көрсөттүм. Анын арасынан айдоочулук куәликтен баштап каалаган документтерди жасап беришет. Буну жердештерибиз дагы өздөрү жакшы билишет. Ал эми бул жасалма документтерди Кыргызстандын документтерин деле эмес, жалпы 100дөн ашык мамлекеттин документтерин жасагандыгы белгилүү болду. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда дагы биз өзгөчө конок чакырганбыз. Ушул Россия жергесинде дал мигрант болуп иштеп келген Нурлан мырза менен сүйлөшкөнү чакырганбыз. Кош келдиңиз, Нурлан мырза. Кош келдиңиз. Аты жөнүңүз, анан кайсыл жактан болосуз? Өзүм атым Нурлан, Оштон болом, Ошо областы Өзгөн районунун Мырзаке айылынан болом. Россия жергесинде канча убакыт жүрдүңүз? 2007ден бери жүрдүм. Ошо 18 жылда жүрүп койдум да, окшой. Мындай айтканда, ошол жакта иштепчи. Кандай кызматтарда иштедиңиз? Эмне жумуш кылдыңыз? Эми кылбаган ишим калбады, честно айтканда. Бардык ишти кылып көрдүк. Акыркы жылдары, где-то бир 8-9 жылдары ошо бизнесмен алек кылып, бизнесмен иштедик. Ал жерде биринчи барганда, конечно, баягы мигранттарга окшоп эле темирде иштедик, стройкада иштедик. Анан уже убакыт өткөн сайын, көнгөн сайын уже ошо акыркы жылдары, ушу 7-8 жылдары бизнесмен алек кылдык да. Ошо. Эмне себептен кайтып келдиңиз Кыргызстанга? Негеде бизнестериңиз болсо? Кайтып келгем себеби, кандай деп айтсам, мен келинчегим, бала чакам полный гражданин Россия да. Анан өзүм алган эмесмин. Өзүм албай эле ошол жактан аракет кылып, ачып, документке чуркабай, ушу бизнеске эле аракет кылып, разбивать этип чоңойтуп берген экенбиз да. Анан орустар ушу законго таяп туруп эле выдворение кылып ишти. Отделение алып барышты. Ал жакта бир күн болдум. Обезьянкада жаттым. Кол көтөргөнгө чейин бардым, мындай айтканда. Камера жок жердечи. Анан мен жок кетем дедим, лучше өзүм родинама кетем десем, анан ошо короче бир күн обезьянкада болдум, эртеси сотко алып барды. Сотто уже решение чыкты, что выдворение депчи. Анан спецприемникке жөнөттү. Ошо спецприемникте болгондон кийин эле эртеси отдел ошо спецприемник начальниги жаңы поступление болгон мигранттарды отделин чакырып, ошо согушка прилагать эткен да. Барасыңбы же барбайсыңбы депчи. Анан мен отказ кылдым. Мен өзүмдүн досум бар. Ал эми ал жакта служба, аяктын паспортун алган, жаранын алган, служба кылган на ВДВда. Согушка барып келдим, ал Кудайга шүгүр аман эсен келди. Келип азыр ошо Египетке кеткен. Египетте иштеп атат. Ал жакшы келди. Андан сырткары дагы 2 досум бар. Эми алар уже военныйда иштешет ал жактачы, контрактный болупчу. Алардын обязанности, алар барышат, ошо согушка барып 2-3 жолу барып келишти, участвовать этип. Экинчиси, что ранен болуп келди да, колуначы. Эми ал военныйда иштеген үчүн алар антып берген дем орустаргачы. Ошон үчүн иштешет. Андан кийин деле инибиз бар эле. Ошо биз райондо чогуу эле чоңойгон бала. Ал эми уже груз известия болуп келди да. Азыр мигранттар мындай элестетишет да. Кыргызстан мурдагыдай эле ойдон депчи. Анан азыркы учурда Россияда тапкан акча менен Кыргызстандагы тапкан акчанын айырмасын канчалык экенин байкадыңызбы? В принципе, разница деле жок экен. Нурлан мырза, келип бергениңизге терең карашты билдиребиз. Мекенибизде жүрүп, өзүбүздүн мекенибизди баркынан жетип турган учуруңуз экен. Иштериңизге ийгилик. Буюрса, айтканың келсин чоң. Мунарбек, чоң рахмат сага дагы. 2025 жылдын башындагы расмий маалыматтарга ылайык, Россияда болжол менен 350 миңден ашык кыргыз жараны жашап жатат. Бул сандар мурдагы жылдарга салыштырмалуу азайган көрсөтөт. Мурдагы жылдары Россияда жашаган кыргызстандыктардын саны болсо 650 миңге чейин жеткен. Бирок акыркы мезгилде бул көрсөткүч дээрлик 2 эсеге азайгандыгын көрүп атасыздар. Урматтуу достор, бүгүнкү чыгарылышка ушун менен чек коюлду. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.